Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен интеллектуалдар. Бүгүн 23 февраль, ЛТРде Билерман Ордо 9-тур. Баарыңыздарга жакшы маанай каалап, биз бүгүнкү оюнду ачык деп жарыялайбыз. Бүгүн телекөрүүчүлөргө каршы Ибрагим Топчубаев жетектеген команда биздин студиябызга келген. Мына ушул команда бүгүн сиздерге каршы ойнойт. Премьер лигага чыгуучу бүгүн ат салышмакчы. Команданы Ордого чакырууну баштаймын. Демек бүгүнкү оюнда Сагынбаев Бекзат команда мүчөсү, тарых жана юридика тармагы боюнча учурда билим алып жатат студент. Кийинки катышуучубуз Тагайбек кызы Жаңылай. Студент, биринчи курс. Бактиярбек уулу Эржан. Тарых жана юридика факультетинде окуп жатат. Жолболду уулу Кайрат. Төртүнчү катышуучубуз ушул эле факультетте окуп жатат, студент. Райымкулов Бекчоро. Команданын 5-чи мүчөсү. Келечектеги тарыхчы жана юрист. Ошондой эле команданын капитаны Ибрагим Топчубаев. Жеке ишкерлик тармагында учурда иштейт. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушул команда бүгүн оюн көрсөтмөкчү. Ибрагим мырза, кош келипсиздер. Ортодон бир топ убакыт өткөндөн кийин Ордого келип атасыздар. Маанаңыздар жакшыбы? Команда оюнга даярбы? Assalamu alaikum урматтуу алып баруучу, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу билермандар. Бүгүн ошол каралуу өткөндөн кийин биз оюнга келдик. Маанайыбыз абдан жакшы. Жакшы даярдыктар менен, жакшы ниеттер менен келдик. Баардык нерсе Аллахтан, бирок ниетибизде иншалла жеңиш ниетиндебиз. Команда бир кол чаап коелу. Андан соң урматтуу телекөрүүчүлөр, биз оюнду баштадык. Эсеп монитордо 0-0 болуп турат. Жаңы кошулган телекөрүүчүлөр болсо, биздин даректерди жазып алыңыздар. Мынакей Билерман чекит тиби күчүчө mail чекит биздин электрондук дарек. Билерман астыңкы сызыкча Ордо Инстаграмдагы расмий баракчабыз. Катталыңыздар жана суроо калтырыңыздар. YouTube'да Билерман Ордо оюндарын көрсөңүздөр болот. Кат аркылуу Ош шаарларынын көчөсү 330 дарегине жөнөтүңүздөр. Facebook'та Билерман Ордо баракчабыз иштеп жатат. Биздин башкы өнөктөштөр, булар Барбол, адаттагыдай эле. Барболго чоң рахмат. Адал таттуу дайыма жаңы гана продукцияларын бизди кубандырып келет. Кондитер фабрикасы сиздер үчүн ар дайым кызматта. Актив дизайн, полиграфия жана жарнак борбору сиздерге ийгилик каалайт. Актив дизайндан кийинки өнөктөшүбүз Саев Костюмс сиздерге жана телекөрүүчүлөргө ийгиликтерди каалайт. 0-0. Биринчи раундга старт беребиз. Бүгүн жакшы суроолор тандалып алынган. Телекөрүүчүлөргө чоң рахмат. Учурда аябай көп суроолор келип жатат. Бирок кайталанган да суроолор бар. Аларды биз айтып атабыз, эскертип атабыз. Александр Герасименко Чувашия Республикасынан сиздерге каршы суроо берет. Биринчи суроо. 2013-жылы Таиланддагы Пхукет аралындагы чоң пляждардын биринде сүрөткө тартууга, сүрөткө түшүүгө, анын ичинде селфиге түшүүгө да таптакыр тыюу салынган. 2013-жылы. Мындай мыйзам бузуулар алгач эскертүү, кийин акчалай айып, андан кийин түрмөлө каматууга чейин барышкан. Эгерде ушул мыйзамды бузса, Ибрагим, караңыз, сүрөткө түшүп койгон үчүн. Албетте буга бир себеп бар эле. Сиздерге суроо. Эмне үчүн Пхукет аралындагы пляждардын биринде сүрөткө түшүүгө, селфиге түшүүгө тыюу салышкан? Эс алуучуларга эскертип атат мунучу. Эмне себеп бар бул пляжда? Эмне бар? Кетти.
Ошондо эмне болушу мүмкүн? Бутталарды сүрөткө Кандай бир мындай эстелик Менде бир вариант болуп атат. Может, ошол жерди мындай башка адамдар көрбөгөн үчүн келүү кызыктуу болуп же турат. военный мемелер болушу мүмкүн ошол Мында жерде. пляжда салууга уруксат бермек эмес. Бермек эмес. Да. Анткени ошо пляжда ашыкча көрбөш ошо вариант болушу мүмкүн элечи. Себеби мисалы мен Башкалар көрбөй туруп келсин деген максатта айтасың да. ошол кызыктыруу, интрига жаратуу үчүн. Андан башка варианттарчы? Мыйзам болуп атпайбы? Мыйзам бузуу. Кандайдыр бир мыйзам. Пляжында кандай сүрөттөр болушу мүмкүн? Может, ошол бир сүрөт болгон үчүн кандайдыр бир Ошол Может, ал пляжда андай электр эстелик барды да. Ошо бутталарды неме кылыш мүмкүн эмеспи деген суроо ой таап атат да. Себеби мисалы ал өзүнүн священный деп коет ошондой Ошол. немелерди болуп. 2013-жылы. 2013-жылда турат да, бирок ошо 2013 менен басмасы турат да. 2013 болгон Таиландда же баягы эме суу басып неме болгон эмеспи? Балким ошол кырсыктан кийин ошол жаман келбей калбасын деген сыяктуу. Келбей алды деген кандайдыр бир ошол аралда ошол пикир э. Ошону жооп алып туруп айтып көр. Ибрагим, ким жооп берет? Эржан. Саламатсыздар урматтуу ордо, саламатсыз урматтуу алып баруучу. Бул суроо боюнча балким ошол биз Таиландда Пхукет аралын билебиз. Бул өтө туристтерди өзүнө тартып, туристтик арал. Балким ошол 2013-жылы кандайдыр бир табигый кырсык болушу мүмкүн. Же ошол кырсыктын кесепетинен ошол аралдын ошол сүрөттөрүн же ошого тиешелүү болгон кандайдыр бир элементтерин баягы коомчулукка дүйнө жүзүнө тартып селфи же сүрөттөрүн таркатып жибербеш үчүн. Себеби ошол туристтер ошол аралга саякатын токтотпош үчүнбү деген ой. Жооп кабыл алынат. Демек бир табигый кырсык болгон жана ошонун кесепеттерин чыгарбоо үчүн. Туура жооп. Эгерде эсиңиздерде болсо, дүйнө жүзүндөгү айрым эс алуу зоналарында учак конуп учуу тилкелери жайгашкан жерлер бар. Мына ошондой эле аэропорттордун бири бул ошол Пхукет аралына жакын жердеги Майкхао деген аэропорттун учуп конуу тилкеси тууралуу болуп жатат. Учактар конуп жаткан маалда албетте ал жерге туристтердин көпчүлүк бөлүгү өздөрүнүн самолеттун конуу учуруна селфи кылып чыгаруу максатында дагы көп келишет экен. Бирок бул эмне? Камеранын прожектору, чагылышуулары жана бир топ ушундай бир кыймыл аракеттер алардын өзүнүн стандартынан да бир чыгарып жиберет экен да, ушундай бир кырсыктар болуп кетиши мүмкүн деген бир тыянак менен көрсөтүп коём. Мына ушундай учур мына. Көрдүңүздөр, Эсеп 1-0. Телекөрчү тарапка бир упай ачылды. Телекөрчү Александр Герасименко. Телекөрчү тарапка упай ачып берди. Оюнубуз болсо улантылат. Бүгүн 9-тур. Экинчи раунд. Экинчи раундга старт беребиз. Турган билермандардан тапкандар болду окшойт. Жүзүндө жылмаюуларды көрдүм. Кимдер тапты? 1, 2 адам тапкандай болуптур. Ислам Шайлоокул уулу өзү учурда Москвада жашап иштейт экен. Суроо. Мен дейт телекөрчү айтып атат. Россиянын аябай көп шаарларын көрдүм дейт. Новгород, Красноярск шаарларын анчалык жактыра бербейм дейт. Санкт-Петербург, Москва шаарларын тез көрүп турам дейт. Архангельск, Ярославль шаарлары мага аябай жагат дептир. Эми сиздерге суроо дейт. Мага өзгөчө жаккан, мен ар дайым көргүм келип турган, көксөп турган сиздер бир шаарды таап бергиле дептир. Урматтуу билермандар, эмне жөнүндө айтып атат телекөрүүчү? Кетти минута. Бир нерсе келип атат, ой кетип атат. Россиядагы шаарларбы же Кыргызстандагы? Эмнеге андай Екатеринбург менен Москваны? Ушул жерде жок, бул жерде кайсыл шаар эмес, ошо шаарларда кандайдыр нерсени балким Ошону кылып атат, эми көксөп эңсей турган. Москва менен Санкт-Петербург эмне болушу мүмкүн? кандайдыр бир ошо Кыргызстанга тиешелүү, балким ал башка чет мамлекетте да Кыргызстанга тиешелүү, Кыргызстан табиятына окшогон кайсыл
Россияда Корея. область же неме бар. Жок, көксөй беңсе биз ой кетти да бу жерде. Москва менен Санкт-Петербург. Санкт-Петербург жагат болот да. Жагат. Андан кийинкиси эмне деп жаздың? Жаман жаман көрөт, Санкт-Петербургду абдан жакшы көрбөйт, жакшы көрөт, бирок Ярославаны абдан жакшы көрөт. Ярослав шаары Кыргызстандын кайсы мамлекетине окшош? Бул жерде еңсеп көксөө деген Бул канча област айтты ушуну? 4 област, 5 област калып тур. 6 област. Бир областыбыз калып турду да, ошону аракет кылып көрбөйлү. Кайсы айтсам, Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Архангельск. Ярослава. Эмне болушу мүмкүн? кайсы Кыргызстанга байланыштуу эмне бар ушу билбейм. Мисалы кайсыл шаар жана эмне үчүн да көксөө неме кылган. Балки көксөө бул жерде башка Киевде көл бар же кандайдыр бир. Украинада уже. Бирок Кыргызстан жаран эмне үчүн жакта кайсы Ибрагим эмне жөнүндө айтып атат телекөрүүчү бул жерде. Москва өзү Россиянын борбору болсо, бирок андан дагы бир шаарды жакшы көргүм келет дейт. Көксөймүн дейт. Бонус аласыздарбы? Ортодон жардам аласыздарбы же жооп бересиздерби? Ортодон алып көрөйлүчү. Урматтуу ордо, командага жардам бериңиздер. Баш келет. Кетти. Ай. Жок, акча салып ака. Акча. Жакшы көрөм деп атат да буну. Биз айттым го көрдүңөрбү? Ой баш жакта деп, а. Биз Ибрагим. кеттибиз биз. деп эле калдыңыз. Эмне экен жообу? Ошол акча бирдиги боюнча сөз кетип атат. Ошо 5000 рубль боюнча сөз кетип тур. Демек, кайсы шаар болушу мүмкүн 5000 рубльда? Бул жакшы көргөн, көксөгөн мигранттын көксөгөнү 5000 сом, 5000 рубль болсо, кайсы шаар чагылдырылышы мүмкүн? Мен өзүм иштеген бич маани бербепмин чындапчы. Сиз цифрасын эле карап жүрөрсүз да? Толук ошо шаарын көргөмүн. Мынакей 5000 рубльда Хабаровск крайы, Хабаровск шаары экен. Урматтуу билермандар. Ордонун жардамы сиздерге пайдасы тийди. 3-чү раунд. 3-чү раунд. Эгерде жообун билсеңиздер, баш бармакты көтөрөсүздөр, минута үнөм болуп калат. Эгерде туура болсо жооп албетте. Бүгүн ордого дагы бир суроо ойнотобуз, ал 5-чи раундда да өзүм айтам. Блиц раунд. Азаматтар. Блиц раунд. Токмок шаарынан Амантур Мирлан уулу. Канадада Черчилль деген бир шаарчы бар. Бул шаар Түндүк Муз океанынын жээгине жакын жайгашкан. Ал жердин тургундары автоунааларын эшиктерин култабай ачык таштап коюшат экен. Таптакыр култабайт экен. Албетте бул бир эреже болуп калыптыр ал жерге. Сиздерге суроо. Эмне үчүн булар автоунаасын култабайт? Кетти 20 секунд. Түндүнө жакындап атпайбы? Андан башка Кызам эмне барат болуш, эч ким култабайт. Жок, урдайт по-любому. Сууктап атса эмне жакын. Болсо култаганда жок машина кандайдыр бир мыйзамга карата же? Эрежеге карата. Чында култагандан уже ачылбай каласың. Жок, андан башка эмне барат барды анда? Эч ким тийбейт деп болбойт эми. Же может адам аз дешет. Жок, адам аз болгондо Ибрагим, эмне үчүн булар автоунаасын эшиктерин култабайт? Түндүк Муз океанына жакын жайгашкан шаарча. Бизде ошол бир эле вариант болду. Ошол култаганда эшик кийин саар чыгып ачканда ачылбай калат. Абарай сук болгончу. Үшкүртөсүз да мени, үшкүртөсүз. Талай Пазыл уулу, сизде вариант барбы? Себеби же барбы вариант? Бул жерде агай, мисалы үчүн жолдо кетип баратканда, эми Түндүк Муз океанында агайлар бар. Жолдо кетип атып, машинанын ичине адамдар жашынып алышы мүмкүн. Мынакей туура жол. Агайлар кокус чыгып калса, ал жерге шаарчанын ичине келе берет экен айылар, Ибрагим. Кадимкидей эле аралашып жүрө берет экен да. Кокус чыгып калса, коргонуу максатында эшиктер ачып коет экен да, машина ичине кире качканга. Себеби кол салып калышы мүмкүн экен. Ушундай, урматтуулар. 2-1. Блиц раунд токтоп калды. 4-чү раунд. 4-чү раунд.
Сиздерге агайуу деген ой келбедиби, Ибрагим? Эч ким келген жокпу? Сиздерге каршы 4-раунд Мирлан Абдыразаков суроо берет. Аксы районунун тургуну. Урматтуу билермандар, баарыбыз билгендей, суунун эс тутуму бар. Буну бир топ окумуштуулар аныктап чыгышкан. Бул ый Куранда дагы айтылат. Эми элестетели. Жер жаралгандан бери, бул жашоо башталгандан бери канчалаган жаман нерселер болуп өттү. Согуштар болду, кан төгүлдү, башка болду. Ушулардын баарын эсинде туткан сууну эгер адамзат ичсе, мындайча акылынан айнып калыш керек. Ушунча жаман нерсени суу эс тутумга сактап кала турган болсо. Бирок биз канча суу ичсек дагы эч нерсе болбойбуз. Демек суунун эс тутумун тазалоочу, жок кылуучу, мындайча айтканда, бизче азыркы заманбап тил менен айтканда формат кылуучу бир нерсе бар, Ибрагим мырза. Бул суунун өзүнө тиешелүү. Эми сиздерге суроо, эгерде физика мыйзамдарын жакшы билсеңиздер, тапсаңыздар керек. Канткенде суу өзүнүн эс тутумун жоготот. Кантип кайра жаңыланышы мүмкүн деген сөз. Кетти. Айлануу болот, катыйт, эрийт ошол. Буларга жамбыл жагындагы конденсация болуп кайра муз болуп, физика деген ошол да. Урматтуу алып баруучу, жооп бере берели, бизде ошол вариант чыгып калды. Үнөн болбой калды бирок. Майли. Ким жооп берет? Бекчоро. Бекчоро. урматтуу алып баруучу, бул жерде биздин оюбуз боюнча суунун жанакы бүткүл айланууну элестеттик да. Биринчи мисалы суюктук абалынан катуу абалга, катуу абалынан суюктук абалына, андан кийин парга, пардан Катуу абал деген кандай түшүнөсүз? муз, Тоңуп калуу. тоңуп калуу. Андан кийин испарениядан кийин конденсация болуп, кайра жамгыр болуп түшүп атат. Биз ошону Эки эсеп жооп тура. Суунун тоңуп кайра эрүүсү, кайра тоңуп кайра эрүүсү суунун өзүнчө айтканда жаңылап ал процесстерди жок кылып коет экен. Ошон үчүн адамга зыян болбойт экен кайра сууч. Болбосо адам билесиздер, сууну бир окумуштуулар айтып коет, сөгүп койсо суу карайып дагы кетет деп, ички эмеси. Теңдешүү кайрадан Бекчоро өткөнкү оюнда активдүүлүгүн көрсөткөн. Бүгүн азырынча бир туура жооп алып келди. Алда көрөбүз. 5-раунд. 5-раунд. Раунд. Актив дизайндан суроо. Биздин өнөктөшүбүз Бекзат. Сиз мына канча литр суу ичесиз? 2-3 ичем да күнүнө. 2-3 литр ичип коесузбу? Ооба, ичилет. Суунун өзүн. Суунун. Азаматсыз. Урматтуу билермандар. Анын бардык ишканаларынын дарбазаларында мындай бир жазуу болгон экен, Ибрагим. Кудай адамды кошумча тетиктери жок жаратканын унутпагыла. Кайталайм. Кудай адамды кошумча тетиктери жок жаратканын унутпагыла деп жазылган экен да. Бул ишканалар кимге таандык болушу мүмкүн? Белгилүү эле бирөө. Кетти. Минута. Белгилүү адам ким болушу мүмкүн? Жок, бул реклама, бир компания айтып атат. Бул реклама компания кылдат. Бул реклама жөнүндө суралат да. Кайсы компания деген? Окуп койчу башынан. Бирок азыр Кудай адамдын ашыкча тетиктери жок жаратканын унутпагыла. Кудай адамдын ашыкча Ашыкча тетиктери тетиктери жок. Кайсы бир компания бар мындай прям эме чыгарганчы, толук түрдө тетиктер немеси жок. дегенде пирсинг кылып алган адамдардын жок, алган эмес. андай эмес, тетиктер дегенде. Татуировкалар. Жок. Компания да, бур бала реклама жөнүндө суралат. Азыр экен суу жөнүндө Мисалы кошумча тетиктери жок жараткан деп атат да, бир ашча нерсеси жок. Не компания чыгарат мисалы, бир машина чыгарабы? Бул жерде капчасы жок. Машина ошол. Ден соолукка байланыштуу неме эмеспи оюмча? Анткени адамдын эч теси жок жараткан адам
адам бирле организм аралык курасың. Адам өзү жок ошондой бир компания керек болот да, мисалы тесттер известный личный компания. нерсе жок, мисалы кубик рубикке окшогон бир нерсе чыгарыш эмеспи. Жок мисалы да, ошого компания керек болот да. Менин оюмда тиш тарылуучу эмелер келип атат. Тиш тарылоочу. Туура имплант кадалып атпайбы, адамды ошонусун эме кылбайт депчи. Тетик ашырса тетиктер менен. Тери жок чара. Кардиология. Не кылайлы, не кылайлы, убакыт алайлы. Убакыт алсак деле неме болуп калат да. Эмнен жок. Дарбазаларында да кандай бир чоң Ошол компанияда Кайсы белгилүү инсан? Ибрагим кимди Илон айтасыз? Маск деп кое береличи. Кимди? Илон Маск деп кое береличи. Илон Маск. Убакыт созбой. Билбейт окшойбуз муну. Ооба, Илон Масктын дагы ишканасы бар. Мен назарга тутуп жаткан продукцияны чыгарган ишканасы бар. Бирок бул сөз мындан бир топ жыл мурдагы белгилүү Генри Фордко тиешелүү сөздөр болчу. Анын автомобиль чыгаруучу компанияларынын эшиктеринде мына ушундай сөздөр жазылган эле. Эмне үчүн мынтип жазган, караңыздар. Автомашинанын тетиги бар деп атат. Аны тапса болот кошумча дейт. Бирок адамдын кошумча тетиги табыш, оригиналын табыш кыйын деп атат. Себеби колду каяктан табасыз, бутту каяктан табасыз. Машинанын запчасы бар. Машинанын запчастары бар деп атат. Бирок адамдыкы жок деп атат. Генри Форд ушинтип жазып коюптур дарбазаларына. Мынакей кайрадан алдыга чыгып кетти телекөрүүчү Ибрагим. 6-раунд. 6-раунд. Аракет кылыңыздар. Жаны Узак Садир уулу Базар Коргон районунан силерге каршы суроо берет. 2012 жылдын 30 августунда Ханыша Елизавета II, кече жакында ушу Елизавета жөнүндө суроо болду биздечи. Лондондогу 14-чү Паралимпия оюндарын ачып берет. Паралимпиада оюндарын ачып берет. Ачылышта Ханышанын жанында дагы бир киши турган. Өткөндө дагы жанында бирөө турат эле. Сиздерге суроо. Ханыша Елизаветанын оң жагында турган киши Ханышага кандай жардам бериши мүмкүн эле бул иште? Кетти минута. Паралимпиада от күйгүзүү боюнча ошо магону ачып берет да. Жок, ким турду атат. Турган жерин айтып, ким турушу мүмкүн. Ким турса эмне жардам берген деген суроо да. Чарльз оң жагында. Ким жардам бериши мүмкүн. Именно ошо Паралимпиадада атпайбы? Балким ошол мүмкүнчүлүгү чектелген же дүйнөлүк бир чемпион болот. Ошо айтып мен мүмкүн чектелген Англия известный ким болушу? 2012 Танымал. Ооба. Паралимпиада Өзүнүн туугандарынан эмес. жок, тууган эмес го дейм бул жерде. Бул жерде спорт тармагында Дворецкий эмес. Жок, спорт тармагында белгилүү бирок мүмкүн Эмне жардам бериши мүмкүн деп да, факт таянып факт. Эмнеге? жардам бериши мүмкүн. Елизаветага жардам берип атат. Жок, ошо эмне жардам бериши мүмкүн деген суроо да. 2012 футбол боюнча Паралимпиада. Сумочкасын кармап турат. Паралимпиадада Убакыт алайлы. Чыгабы? Елизавета. Ибрагим Өнөм ала береличи, талкуулап алайлы. жанында турган киши эмне кызмат аткарган деп атам да? Бекчоро. Урматтуу алып баруучу, биз бул суроого туура жооп айтабыз деп ишенбей атабыз. Биздин оюбузча Елизавета Ханыша дайым жанында сумочкасын кармап жүргөн да. Балким ошол сумочкасын кармап турган ошол убакытта деген ой. Жооп кабыл алынат. Ортодон пикир сурагым келди. Кимде кандай вариант бар? Алып баруучу бул жерде ошо ден соолугу мүмкүнчө чектелгендерге ар кандай мындай түшүндүрүп, которуп бериш керек. Түшүндүрүп, котормочу катарында жардам берип турган. Сурдо котормочу жөнүндө суроо кетти эле, урматтуу билермандар. Сурдо котормочу телевизордо оң жакта же сол жагында Ибрагим мырза. Колу жаңсоолор менен кулагы укпаган, сүйлөбөгөн
жарандар үчүн ушундай бир атайын эмелер берүүлөр бар. Ошолор гана түшүнсүн, алар дагы жаңылыктарды көрсүн, концерт көрсүн деп. Ханшанын жанында ошол сурдо котормочу турган, ал кол жаңсоолор менен түшүндүрүп турган. Себеби мүмкүнчүлүгү чектелгендер катышкан спорттук иш-чара болуп жатат, урматтуулар. Ай. 4-2 эсеп, урматтуу телекөрүүчүлөр, билермандар, 4-2. Экинчи раунд. Аракет кылыңыздар, шанс бар, мүмкүнчүлүктөр бар. 5ке чейин барып жеңип койгон командалар болгон. Ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланып калыш керек. Мен азыркы суроону Блицке коёюн деп кайра минуталык суроо кылып койдум эле да. Роза Базарбаева Бишкек шаарынан силерге каршы суроо берет. Суроо. Бир кыз дейт, жолдо кетип баратып, көптөгөн бийик имараттардын ортосунда ушул нерсенин бузулбай калып калганын байкап калды дейт. Жаңыланды шаар дейт. Имараттар эме болду, көтөрүлдү дейт. Жаңы имараттар түштү дейт. Бирок ошол нерсе бузулбай калып калганын байкады дейт. Жандагы апасынан сурады. Апа, эмнеге бул нерсе иштебей турат, эгерде калып калган болсо деди. Иштебей турат деди. Анда апасы айтты. Бул иштейт болчу деди. Ушул имараттар курулгандан кийин иштебей калды дейт. Урматтуу билермандар. Ал кыз эмнени көрүп калды ал жерде? Кетти минута. Будка окшогон нерсе. Жок, кандайдыр бир бийик имарат ошол жерде чыгып кандайдыр Бийиктик болгон иштебей калды да ошолчу. негизи ал нерсе балким андан ашып кеткен үчүн Имараттан ошол имараттар бийик болуп кеткен иштебей калды. Ошол нерсе ишти кылып ошол нерсе. вот ошол имараттын кызматы эмне? Анан кайсыл имарат эмне болушу мүмкүн ал жерде? балким саат же болсо кандайдыр бир чыгып кулактандырып айта турган же коңгуроо сыяктуу же балким азан айта турган жок ошол Бийик. Мындайча айтканда маяк окшогон бийик нерсе деп. Күн тосуп посуп калгандыгы эмес бекен, ошого байланыштуу. Тосуп көлөкө мешин болуш көлөкө жаап. көлөкөдө эмне кайсыл имарат иштеп Не болушу мүмкүн? Жок, кыз, жаш балага кыз, жаш Кызык да ошолчу. көйнөк буткасы болушу мүмкүн болсо, мисалы кийим же кукла, же магазин саткан буткалар болушу мүмкүн. Примерно ошондой да, пример. бул жерде бийиктикке дагы да Бийиктик сааманы отуруп да, бийиктик. Мурда мисалы мындай айланып турчу жарык берип. Азыр имарат бийик болгон иштебей калды. болушу мүмкүн. Жарык берүүчү. Бул жерде балким бийик имараттар болгон шамал келбей калып, балким ошол шамал тегермен деле болушу мүмкүн да. Ошондой болушу мүмкүн. Бирок ол шаарлардын ичинде тегермен бузуп коюшат да, аначы. Не кылайлы? Аттракцион жок, аттракцион болбойт. Ибрагим мырза, жооп бересиздерби же бонус аласыздарбы? Бонус ала берели, бонус. Бул сиздердеги акыркы жардам берүү мүмкүнчүлүгү болуп Так, калмакчы. не болушу мүмкүн? Та жандуураак. Мисалы Минута кетти кайрадан. көтөрүлгөн сайын не мисалы иштебей калышы мүмкүн. Имараттын Бузулбай турат да ошонусуна мания. Ошо бузулбай ам турат да. Демек ол бузулбаганына караганда дагы бул иш иштеп калышы мүмкүн. Же болбосо же диний кандайдыр бир жок, ол иштей берет да, ал иштей берет. Иштейт деп Прям үй салынгандан кийин күн ошол тосуп нерсе калып, же колдонулбай шамал болуп калат. калып, иштебей калгандыгын жерде балким кыз, жаш кандайдыр бир эстеликтер же Эстелик эмес го да. Жок, эстелик эмес. Эмне үчүн иштебейт деп атпайбы бул жерде? өзүнө тарткан адамдар өзүнө. Эмне үчүн иштебейт деп атпайбы? Эстелик иштебейт да ал жерде. Ошол мындай бир жарык берүүчү типа маяк сыяктуу ушундай ой келет да. Бул иштетилиши жаш кыз дагы не вариант болушу мүмкүн дагы. Кызык ошону сурап атпайбы? Бир кыз деп атат. Балким ал кичине кыз, балким чоң. Кичинекей кыз. Апасы сурап. эмне кызыктуу болгону эмне ошол имараттын ичинен? Ошол иштебей калган байланыштуу. Домдун болушу. Айнектердин эмеси бекен же бир. Жок, айнек. Может адамдар чогулуп отуруп нерсе кыла турган жер. Чиркөө сыяктуу. Жок, адамдар отурса иштей берет, алчы иштей берет. Иштебейт деп атпайбы? Ошо немеге бийиктикке мына Бир шамал же күнгө тиешелүү нерсе да. Бизге токтололу. Көлөкө болуп калганда кандай эме иштебей калышы Ошо бет мүмкүн? ошону таппайбы? Кайсыл нерсени биз күнгө неме Же кылабыз? шамал токтоп калгандан кийин. Бул жерде вариант көп. Бузулбай Эстелик турат. кылдат да мага. Эски. Күзгү Күн карама ошол саат нерсе. Не жооп берели? Жооп не берели алыптыр? Тегермен шаардын ичинде не кылат деген суроо.
Ибрагим, сиз кайсы шаарларда окуйсуз Ибрагим, Россияда? Москвада. Москвада. Москвада бул барбы жокпу билбейм, бирок Россиянын башка шаарларында бар. Мен көрдүм. Бишкекте барбы жокпу билбейм. Ошто дагы барбы жокпу билбейм, бирок мен Ошто көзүм чалган эмес. Кайрат мырза жооп берсин. Биздин оюбузча бул тегирмен буга чейин тарыхта тегирмен өтө актуалдуу болгон. Тегирменге токтолойлук, макул. Тегирмен. Туура жооп. Санкт-Петербургда бул нерсе бар экен. Мынакей урматтуу билермандар, күндүн нуруна иштей турган сааттар, бийик имараттар курулуп күндүн нурун тосуп койду, жана бул иштебей калды деп атат. Аттиң. 5-2. 5-2 болуп калды урматтуу билермандар. 5-2. Дагы деле шанс бар деп турабыз, бирок өтө мындай бир кооптуу абал булчу. Өтө кооптуу абал, себеби бир упай менен команда жеңилип калышы мүмкүн. Оюн улантылат, 7-чи раунд. 7-чи раунд. Эх, Ибрагим мырза. Жахангир Кайнаров, Өзбекстан Республикасы Сырдария облусу Сары Дооба районунан силерге каршы суроо берет. Германияга барабыз. Дуйсбург деген шаарга. Назарыңыздарды ушул чокчойгон имаратка бурамын. Урматтуу билермандар, сиздер Германиянын Дуйсбург шаарындагы имаратты көрүп турасыздар. Бийиктиги болжол менен 70 метрдей бар. Негизи бул имарат өзү 1930-жылдары курулган. Ошол кезде башка функцияны аткарган бул. Бир өнөр жай имараты болгон да. Учурда бирок ушу Дуйсбург шаарында бул имарат кадимкидей иштейт, бирок башка милдетти аткарат. Аталышы башкача, мисалы үчүн. Байкаганыңыздардай эле имаратта дээрлик терезе жок. Бардык жагы тосулган. Терезелердин жоктугу дагы имарат үчүн маанилүү, урматтуу билермандар. Сиздерге суроо. Анда бул имарат эмне болгондугун латын сөзүнөн келген бир сөздө таап бериңиздер. Эмне аткарат, функция аткарат бул имарат? Кетти минута. Не деген? Архив эмеспи? Кинотеатр эмеспи? Кинотеатр. Мен оюмча Какой-то бир, может, вино сактаган жер, жолсу, ушундай. не караңгы болуш керек. Воздуктун көп көлөмү жаптырылбаган нерсе. Билбейсиз экен, ошондой жок. Караңгыда эмне Кандайдыр бир нерсе чагылуу же. Винону кандай болот аны мен Кагаздагы эме го, күн тийбеш керек, аба. Караңгы же болуш керек. архив дейсиң да. Бир сөз менен деп атпайбы? Латын сөз менен деп атпайбы? Латын сөзү. Латын сөзү жок, склад эмес. Латын сөзү менен. Бир сөз менен коет. Түшүнүп эле атпайбы? Эми карадым. Жок, архив мага жакты. Бир сөз менен болот. Архив. Жок, мисалы латын сөзү менен кайсы? Бул 1930-жылдары өнөр жай деп. Эмне өнөр жай? какой-то бир нерсени сакташ керек экен да, бул жерде күн да тийбеш керек экен. Башка экен, өнөр жай башка экен. Ооба. Англияда. Эмне мындай терезеге тийбеген, күнгө тийбеген, Караңгыда не сакталыш керек. Вино? Жок, латын тилинде вино, латын тилинде. Склад дейбиз, кандай латын тилине которгондо, кандай болуп калат? Погреб жок, Аркинсон деген ошол сөз эмес экен. Ибрагим мырза, кадимкидей эле иштейт. Терезелердин жоктугу бул имарат үчүн дагы маанилүү. Бир дагы терезеси жок, көрүп турасыздар. Сиздер латын сөзү менен келген бир аталышты таап бериңиздер. Биз бүгүнкү күндө биз деле ошол сөздү, ошол латын тилинде айтабыз биз делечи. Ким жооп берет? Ибрагим ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, бул суроого мен жооп бергенге аракет кылайын. Бул чечүүчү суроо болбосун деп тилек кылайлы, кийинки оюнга өтөйлү деп. Ошол учурда 1930-жылдары индустрия өнүккөн. Балким ошол учурда өнөр жай тармагында иштесе, кийинчерээк анын ошол учурда балким айнектери деле болушу мүмкүн. Азыркы учурда бул архив болушу мүмкүн. Себеби дегенде биз мен
Россияда болгондо ошол Ленин китапканасынын архивинде бизди архивге алып кирген. Ал жерде эч кандай айнек дагы, эч кандай күн нуру тие турган нерселер болгон эмес. Себеби дегенде өтө сакташ керек болгон, өтө баалуу китептер болгондуктан аларга күн нуру тийбесин деген нерсени бизге түшүндүргөн да. Түшүнүктүү. Балким архив бул. Архив. Мен өтө жакындан дагы бир сүрөтүн таптым. Айнектерди, мурун айнек болгон болсо учурда жаап салган да мынакей. Эржан мырза архивдеди, эгерде туура эмес болсо команда 6-2 эсебинде оюнду жыйынтап үйүнө кайтат. Бирок бул туура, архив. Архив. Себеби күн нуру тийбеш керек, өрт чыгып кетпеш керек, жазуулардын сапаты өчпөш керек, өзгөрбөш керек деген маселеде. 5-3 азырынча команда 1 упай алды, бирок дагы деле абал оор. 9-чу раунд. 9-чу раунд. Москвада архивге киргени пайда болду Эржандын. Вариантты Эржан сизден чыкты эле архив же кимден? Ооба. Биринчи эле оюма архив келген. Сизде өзү биринчи туура вариант келет экен өзүчү. Жана дагы саат деп айтып, кийин ошо менен башка жакка кетти. Жамалидин Нурбаев Араван районунан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Америкада 1800-жылдары жашап өткөн ойлоп табуучу Уолтер Хант көптөгөн нерселерди мындай ойлоп, аларды патенттеп алганда жетишкен. Мисалы, ошол кезде Нью-Йоркто бир трамвайдын айдоочусу, кэбмен деп коет, үстүндөгү клаксонду басканы же тартканы жетишпей калып, бир жаш кызды сүзүп кеткен да. Ошону көрүп, бул ойлоп табуучу бут менен тээп сигнал берүүчү гонгду ойлоп тапкан. Ушуга окшогон күнүмдүк керектелүүчү буюмдарга дагы новаторлук салымын кошкон. Мебелдердин дөңгөлөгүн ойлоп тапкан жылдырууда, тигүү машинасы, перо ручкасы, жана башка. Ушундай бир күнүмдүк керектелүүчү буюмдарды ойлоп тапкан. Патенттеген көпчүлүгүн. Бир күнү Уолтер Хант колунда бир зым бөлүкчөсүн кармап отуруп, $15 карызын кантип төлөөнү ойлонуп атып, ошол зымдан бир нерсе жасай коет. Кийинчерээк бул нерсе күндөлүк керектелүүчү буюм катары популярдуу болуп кетет. Ошол жылдарда, 1800-жылдары, 1849-жылы аны патенттеген бул. Кийинчерээк ошону $400 сатып берген, ошол ойлоп тапкан нерсесинчи. Ошол күндөн ушул күнгө чейин ошол формасын жоготпой, биз дагы колдонуп келатабыз ошону. Ар бир үйдө бар деп айта аламын. Урматтуу билермандар, Уолтер Хант дагы эмнени ойлоп табышы мүмкүн? Кетти. Скрепка деген вариант болуп атат. Ар бир үйдө бар дегенде ийне деген вариант келди. Жумдан эми ийне жасап айтып Зымдан Ошол жасап. модел ошо пружина жанагы ото иштетип турган ошол кандайдыр отуруп кол менен жасап коет го. Скрипканы кол менен жасаса болобу? болот. Зымдан эле. Ооба, чыгып оңой эле. Дагы качтар май такылыр, убактыбыз бар. Али мемеде турган алганыбыз менен. Ачкычы эмес го дейм. Мисалы, аялдардын немесин жасашы мүмкүн эмес. Невидимка. Невидимка. $15 бирок $15 кармап карыз деп атат да, эмичи? Жок, ошонун бери кутулган деп ошо не Ошодон кутулган деп атат да. Андан башкачы. Вариантыңар скрепка, невидимка, пружина. Пружинаны кандай маани? Байкалап атам да, кичине өлчөмдө болот го. Пружинан деле. Жөнөкөй зымдан пружина бирок жасай албайт. Жасаш кыйын да. Жанагы токтурду баягындай зымдан урулуп туруп. Же зым электр энергия толук Ошол айтып атпайбы? Тогот көрүүчү. Печка. Тогот көрүүчү. Тогот көрүүчү. Кичпиштен жасалган печка. ошол электр энергия болчу да болгон 1800-жылдары. Болуш керек ол машина неме ойлоп коюш. Кайсыл вариантка Кайсы токтолобу? болуп эле болуп турду. Баары скрипка жакат. Скрепка. Биз ушо ойма келди да. Бирок ону ошодон ошо менен иштеп тапса болобу же он Патентин сатса болот. Ибрагим. Майли бул суроого Бекчара мырза жооп берсин. Бекчара. Урматтуу алып баруучу, биздин оюбузча бул скрепка менен измелдириктин аналогу болгон кандайдыр бир буюм. Мындайча айтканда эки нерсени бири-бирине карматуу үчүн, мисалы эки баракты же болбосо материалды материалга бириктирүү максатында колдонулган кандайдыр бир Атын айтыңыз. предмет. Биз кыргыздар атын
Билебиз. Измелдирик. Измелдирик. Измелик. Мага көрсөтүп бергилечи, ручкага чийип, бул ушул нерсе деп. Окшошу ушундай эле болот да. Ой, айланаңдар, бунун адабий аталышын айткылачы мага. Төнөгүч. Төнөгүч жооп туура. Жок, адабий аталышы төнөгүч да. Адабий аталышы ушундай. 4-5 эсеп, 4-5. 10 раунд. 10 раунд. Кыбырган кырашат болуп атат, бирок азыр көрөбүз. Кыбырган кырашат. Измелlik. Төнөгүч. $400 сатып жүргөн экен да. Ончу раунд сиздерге каршы Куттубек уулу Марс аттуу телегөч суроо тур, Өзгөн районунун тургуну. Мындан 200 жыл мурун Япониянын Хонсю аралындагы Вакаяма шаарын башкарган мэр, мисалы үчүн биз мэр дейбиз, эми шаар башчысын, Горио Хамагучи деген адам шаарга чектеш тоонун боорлорундагы күрүч талааларын өрттөп атагы чыгып кеткен. Атың чыкпаса жер өттү дегенде. Бул үчүн ыраазы болгон шаардар, ыраазы болуп атат Ибрагим өрттөгөн үчүн. Ыраазы болгон шаардар кийин ага эстелик да тургузуптур, мынакей. Ошол күнү Вакаяма шаарында болгон окуяларды сиздер табышыңыздар керек анда. Өрттө өрген, эмне үчүн өрттө өрген бул? Эстелик тургузуп атат, ыраазы болуп атат шаардар. Эмне болгон эле ошол күнү? Минута кетти. Күрүштө андай бир курс пайда болушу мүмкүн бул? Балким душмандар бастырып келатканда талаа чоңдоп боор ашып келатканда өрттөгөндө аны алар айласынан кайткан деген күрүч талаалары негизи сууда өсөт. Сууда өсөт. Күрүштөн курс пайда болушу мүмкүн да, зыян келет адамга. Жок, ошол күрүч үчүн жакшы болгон. Курстар кандай бир нерсе. Жок. Бизди сактап калуу максатында болот да, эл разы болсун айтып. Балким күрүчтүн саны өтө көбөйүп кеткен. Күрүштө кандай бир мындай нерсе пайда болгон да. Курс нерсе күрүшкө зыян тийген. Күрүшкө адамга зыян тийген да. Пайда берди деп атат 1800-жылдары. Ошол жерде атат да. Ошол ыраазы болгон да. Ону эл деле кыла алат да. Бирок балким өтө чоң өрт чыгып, анан ошол жерде өрттү кайсы бир жеринен токтоткон. Токтотмаслыгы деле бар, бирок ондо кичине мындай эле бар. Жок, бул жерде 200 жыл мурун болуп атпайбы ошондой. Японияда 18-жыл, 19-жыл, Ошондо балким ошол учурда баягы колониялар басып келгенде эме болбой. Ошол сыяктуу. Бирок ал учурда алар басып келген эмес дейчи. Может же Күрүч талаалары. Өрттөп неден? Ибрагим мырза. Кайрат мырза жооп берип көрсүн. Аракет кылып көр. Кайрат мырза. Бул мэр күрүч өрттөп атагы чыгыптыр. Ошол жылы биздин оюбузча мына бир чоң өрт чыккан. Ошо өрт жөнүндө айтып атам да. Японияда 19-жылда бир өтө чоң өрт чыккан. Андан кийин шаарга жакын калганда ошол адам берагындагы бул бурчундагы күрүч талаанын берки бурчуна өрттөп, шаарды өрттөн сактаган. Биздин оюбуз ушул. Бир күндө ошон үчүн эстелик тургузулган. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алат. Туура жооп. Япония. Арал. Хонсю аралы. Япония дегенде бизде өнүгүү менен бирге бир коркунуч келет, Ибрагим. Бир коркунуч келет. Бул цунами коркунучу. Ибрагим мырза, цунами. Мурда деле болгон цунами. Кеч жакында пайда болгон жок. Бул мэр шаардын башчысы Ибрагим мырза. Цунаминин келе жатканын көрүп, шаардын күрүч талаарына өрт койгон. Өрттөн чочуган эл качып чыккан шаардан бийик жактарга. Качып чыгып, баягы селден, цунаминин немесинен, толкунунан аман калган экен. Атайын кылып өрттөп салган болчу. Шаардын элин сактоо максатында цунами жер титирөө болуп жатат, урматтуулар. 6-4 эсебинде Ибрагим Топчубаевдин командасы бүгүн Тилекке каршы дагы жеңилип калды. Куттубек уулу Марс телекөрүүчүгүн куттуктайбыз. Жакшы суроо негизинен. Негизи
Ибрагим Топчубаев жакшы команда кураптыр. Команда жакшы. Курамы мага жакты. Арасында мурда ойноп кеткен билермандарды да көргөнсүп атам мен. Репетицияларды көбүрөөк өткөрүп такшалыш керек команда. Анан азыркы учурда балким аурасы да бири-бириге сиңишпей бир аз аксап калды окшойт. Ошон үчүн да көп суроолорду алдырып иришти. Анан мен бүгүнкү оюнда ушул Ибрагимдин өзүнүн жакшы ачылып ойногонун көргөнүм жок. Эмнегедир мындай кем сөз болуп турду да. Же маанай жокпу билбейм. Ал эми мыкты билерман катары мен бул Эржанды көрсөтөм. Негизи Бекчоро деле жакшы ойноду, бирок ушул экөөсүнүн бирөөсү да кыскасы. Эки вариант айтпаш керек. Түшүнүктүү. Анан суроолордон мага ошол күн сааты боюнча суроо жакты. Күн сааты. Роза Базарбаева аттуу телегөрчүнүн суроосу болчу. Рахмат пикириңиз үчүн. Сагын мырза. Бир аз тажрыйба жетишпей калды. Жогоруда биздин кесиптешибиз Семетей мырза айткандай, чогулуп, эртерээк даярданып, оюнга келип, катышууну даярдык колго алганда мүмкүн бүгүн жеңиш менен кайтмак да. Бирок ага карабай, жакшы команда, буюрса ийгилик болсун, дагы күчтүү талаш кыла, изденгиле, башка оюндарда активдүү болуп, көп жылдан бери жүрөт. Ибрагим инибиз капитан, мындай сонун оюндарды, сонун ийгиликтер көрсөтөт деген ишеничтебиз. Сонун суроолор болду. Мыкты суроо деп биздин команда, биз дагы таптык, жардам бердик ордо. Биздин команда жардам берди тагыраагы 5000 рубль боюнча. Ошо өзгөчө суроо экен. Албетте бул суроо көбүнө жакты окшойт. Рахмат. Ислам Шайлокул уулу Москвадан жөнөткөн суроонун Самамут командасы жакшы суроо деп эсептеп атат. Рахмат. Эми Ибрагим мырза, сиздин оюңузду угалы. Кыскача оюн тууралуу пикириңиз, анан сизге кайсы суроо жакты командага? Эми оюн өзү бизде ушундай 6-4, 6-5 ушундай болуп калат өзү дайым. Анан мен Семетей ага айтмакчы, бүгүн өзүм жакшы ачыла албадым. Ооба. Мен бир аз ачыла албай калдыңыз да, мен байкадым. Бүгүн ушул ойдон өзүм жооп алып чыгайын, көп неме кылбайын. Ойлорун угуп берип неме кылам деп ойлоп, анан ошого башкача болуп калдым окшойт. Анан билбейм, эмнегедир ачылбаганын өзүм деле түшүнбөй калдым. Анан эми бул оюн экен, неме кылбайбыз, түшпөйбүз, маанайыбызды түшүрбөйбүз. Анан насип. Бизге ошо жаккан суроо, бизге ошо саат жөнүндө суроо да бизге жакты. Күн сааты экен. Эми чындыгында азыр чоң немелер, имараттар курулуп, Роза Базарбаеванын суроосу болчу, Бишкек шаарынын тургуну. Ушул мыкты суроонун ээси болдук. Куттуктайбыз анда. Суроо. Оюндун акырын албетте биз шириндиктер менен жыйынтайбыз. Анда бар болду шириндиктер студияга. Торт, токочтор. Ушун менен урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү 9-тур соңуна чыкты. Буюрса, кийинки жекшембиде биз жогорку лига командасынын оюнуна күбө болобуз. Демек, ортого биз Сагын Маманов жетектеген команданы күтөбүз. Сагын Маманов жогорку лигадагы команда, кандай упай көрсөтөт, кандай жыйынтык көрсөтөт, биз ошондо билебиз. Көрүшкөнчө, ассалому алейкум, аман болуңуздар.